Жогоруда ушу илимсиздиктин айынан ар кандай туура эмес кылынган иштердин мисалдарын айтып кеттик. Мына ошол эле мисалдардын дагы бири азыркы заманда болуп аткан жанагы мурунда болуп келген кээ бир адамдардын арасында, мусулмандар болобу же мусулмандар эмес адамдардын арасында туура эмес түшүнүк болгон, же болбосо элдин акысына, канына, жанына, мал мүлкүнө кол салган экстремизм, терроризм көйгөйү. Мына ушунун баары тең илимсиздиктин айынан келип чыгып атат. Анткени исламды жакшы түшүнгөн, исламдын негизги максатын түшүнгөн адам мындай жолдордон аруу таза болуп дин исламдын кармашат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ошо ыйык хадисинде, Муслим риваят кылган хадисте айтат: Ал-муслиму аля муслими харамун дамуху ва малуху ва ирдуху. Ар бир мусулмандын жаны, каны, абири башка мусулман үчүн арам. Мындайча айтканда, эч бир мусулман башка бир мусулмандын жанына, мал мүлкүнө, абирине кол салбаш керек, тийбеш керек. Бул ислам дининде арам болуп саналат. Балким чоң зулумдук. Эгерде кимде ким кандай себеп болбосун атайлаппы же динди туура эмес түшүнүппү, жанагысында экстремисттик же террористтик топторго кошулуп алышып, элдердин жанына, мүлкүнө кол салган болсо, мунун баары тең арам болуп саналат. Мына ошондуктан биздин Ахли Суннанын көптөгөн чоң алымдары, айрыкча азыркы заманбап алымдары Шейх Насириддин Альбани, Ибн Баз, Ибн Усаймин, Шейх Мукбил жана ошого башка чоң алымдар ислам дининин ошо экстремизм, терроризмден таза экенин ачык айкын белгилеп жана көрүшүп келишкен. Муну окуган киши, изденген киши ачык айкын көрөт. Анткени Аллах субханаху таала Куранда дагы ачык айкын белгилеп, мусулмандарды өзүңөр өлтүрбөгүлө, силер үчүн Аллах таала ырайымдуу деп басыла белгилеген. Мына ушунун баары эмнеден чыгып атат? Жанагы биз айтып аткан адашуучулук, жолсо элдердин мал мүлкүнө, жанына кол салуучулук ушул илимсиздиктин айынан чыгып атат. Элдер илимден алыстап, исламдан таза экенин, туура экенин түшүнбөстөн, бейгапар жүргөндүктөн, бейгапар жүргөн адам илимден алыс болгондон кийин алымдардан да алыс болот. Алымдардан алыс болгон адам демек диндин таза экенин, жолсо таза динди түшүнө алышпайт. Аллах таала Куранда айтып атпайбы? Фасалу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Эгерде силер билбесеңер, билгендерден сурагыла деп атат. Сурабаган адам илим ала албайт. Илим албаганын натыйжасынан эмне жанагындай адашууга дуушар болуп калышат. Ошол себептен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ыйык хадисинде, Бухари, Муслим риваят кылган хадисинде айтат: Аллах субханаху таала эч качан илимди жөн гана мындай эле алып жок кылып салбайт. Бирок алымдардын жанын алуу менен илимди көтөрөт деген. Качан гана Аллах субханаху таала алымдардын жанын алып, алымдар бул дүйнөдө калбай калганда, адамдар жахил, надан адамдарды башчы кылып алып, алардан бир нерсени сурашат. Ал адамдар болсо илимсиз фатва өкүм чыгарышып, ошонун натыйжасында өздөрү да адашышат, жана башкаларды да адаштырат деген да. Демек бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бизге болгон ачык айкын чоң эскертүүсү. Адам баласы бардык адашуудан, жаман нерселерден кутулуш үчүн сөзсүз түрдө илим жолуна түшүш керек, жана ошо илимди бизге жеткен, үйрөткөн алымдар менен тыгыз бекем байланышта болушубуз керек. Ошондуктан ушундай кээ бир чала мусулмандардын натыйжасынан, же болбосо динди туура эмес түшүнүп алган адамдардын натыйжасында дин душмандары ошондой кемчиликтерди чоң кылып көрсөтүп элгерге, ислам ушуга үндөйт, Ахли Суннаны кармаган адамдар ушуга үндөйт деп ар кандай жалаларды жагып жүрөт. Мунун баары тең албетте динге эч бир тиешеси жок, бирок ошолорду өз ордуна коюш үчүн, болсо алардын туура эмес түшүнүктөрүн кетириш үчүн сөзсүз түрдө адам баласы илим алып, илим жүзүндө аларга түшүндүрүп бериш керек. Алхамдулилlah, мына динге байланыштуу, Куран сүннөткө байланыштуу, же болбосо ушул чоң көйгөйгө байланыштуу ар кандай китептер, лекциялар, же болбосо алымдар, фатвалары кенен жазылган. Мына ошол заманбап алымдардын бири Шейх Салих Фаузан деген азыркы убакта да тирүү чоң алым бар. Мына ошол кишинин мына кол алымда турган Al-Ijabatu al-Muhimma ala fil Mashakil al-Mulimma деген китеп бар. Мына ушул китепте андан башка фатваларында ушуга окшогон көп маселелерди чечип, элдер түшүнбөй жаткан көйгөйлөрдү кенен чонон түшүндүрүп берген. Эгерде кимдир илим алган болсо, ошол китепти окуп, бул кишинин көптөгөн сабактары кыргыз тилинде, айрыкча орус тилинде көп которулган.
Шейх Салих Аль Фаузан. Муну жана сот тармактарында издеп тапсаңыздар болот. Мына ушундай экстремизмге, терроризмге байланыштуу болгон көптөгөн суроо жоопторго жооп берген дин душмандарынын, ахли сунна душмандарынын жалган жалаларына жооп берип, илимий жүзүндө дагы жана ошондой эле иш жүзүндө дагы ахли суннанын жолу, ислам дининин жолу ушундай бузуку нерселерден таза экенин, ислам эч качан бирөөнүн канын зулумдук менен төккөнгө каршы экенин, жана ошондой эле башка бирөөнүн мүлкүн зулумдук менен тартып алуу арам экенин ислам дини ачык айкын баяндаган. Кыскасы, биздин динибиз эч качан экстремизм, терроризмге алыстан дагы жакындан дагы кошулбайт. Муну бир гана илимсиз болгон адамдар айтышы ыктымал, жала кылып, жана ошондой эле илимсиз болгон, илими жок наадан адамдар исламда ушундай деп эсептеши ыктымал.